Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаков азыр ишин жашырып бозгунда жүрөт. Издөөдө жүргөн мурунку чиновник кылган кылмышына өкүнбөй актанууга киришти. Ал акыркы жолку билдирүүсүндө өзүн таза экенин айткан. Урматтуу президент, соттор, мен сиздерден ачык айткан сот процесстерин өткөрүүңүздөрдү талап кылам. Себеби мурдагы бийлик саясий куугунтук кылып, эч бир далилсиз камаган. Азыркы убакытка чейин байлыктарымды же чет өлкөлөрдөн банктык эсептерден бир тоголок тыйын же 1,5 пара бергендигин далилдей алган жок. Бул менин тазалыгымдын белгиси жана саясий куугунтук экендигинен кабар берет. Урматтуу президент, мен жеке сизден ачык айткан сот процесстерин өткөрүп берүүңүздү суранам жана талап кылам. Тилекке каршы азырдагы белгисиз себептерден соттук отурумдар жөнү жок жылууда. Сапар Исаковдун билдирүүсү коомчулукта түрдүү пикирлердин жаралуусуна жем таштаган. Көпчүлүк экс-премьер-министрди коррупционер катары баалап, ал үчүн мыйзам алдында жооп бериши керектигин билдиришүүдө. Ал үчүн артта сыртта жашынып отурбай, сотко келип актыгын далилдеши керек. Жеп ичкениң туурада, жөн эле эки жүздүүлөнбөчү ит экенсиң, Сапар. Капырай Сапар, шамал болбосо дарактын учу кыймылдабайт деген жакшы сөз бар. Демек сен жөн жерден камалбадың. Жооп бересиң. Үй бүлөңдү шылтоо кылбай эле койсоң болмок. Эч күнөөң болбосо качпайт элең го. Чындыгында күнөөсүз жок адам эч нерседен коркпой туруп берет. Акчаны кайтар, Сапар. Эске салсак, Сапар Исаковго байланышкан эң чулгандуу коррупциялык чырдын бири Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодон чыккан. Ишкананы оңдош үчүн Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион доллар насыянын бир тобу жең ичинен кымырылып кеткен ачыкка чыккан. Башкы прокуратура Бишкек жебин модернизациялоодон мамлекетке 111 миллион 252 миң доллар зыян келтирилгенин маалымдаган. Сот Сапар Исаковду коррупция беренеси менен айыптап, күнөөлүү деп тапкан. Вот это набор инструментов как таковой. Таких наборов 2 комплекта. Андан соң Улуттук тарых музейин реконструкциялоодо коррупциялык схемаларга Сапар Исаковдун тийиштиги бар экендигин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети аныктап чыккан. Анда музейди оңдоп түзөөдө мамлекетке 101 миллиондон ашык сума зыян келтирилгени маалым болгон. Музейге алынган жабдыктар өз баасынан 4-5 эсе кымбат көрсөтүлгөн. Мисалы, жыгачтан жасалган 58 дана инсталляциянын ар бири 600 доллардан, аттын 2 жыгач калыбы 17 миң евродон бааланган. 17 миң евро да? 17 миңден ашыгыраак. Бир ат бар. Баасын кылып коюп эң туура кылыпсыңар да? 17.730. Бул тарых бойдон калат да, тарых болуп калат. Кийинки муун ушуну көрүп туруп айтат да, уялат да, ушундайды жасагандачы. Уялат да. Улуттук тарых музейиндеги мыйзамсыз иштер 2018-жылы билинген. Бишкектин 1-май райондук соту Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыраткан. Мурдагы премьер-министр Исаков 2019-жылдын декабрь айында Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу да 15 жылга түрмөгө кесилген. Азыр соттолгон адамды кайрадан актоону айтып, интернет аркылуу түрдүү маалымат тараткан анын тарапташтары чыгууда. Бирок басымдуу интернет колдонуучулар соттагы, тарыхтагы Сапар Исаковго өз баасын бергенин жазышат. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, Жумал үчүн.